Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Borker merimdu Allah'tan atı menen başlayayım. Allah tabarak ve taalaga çeksiz maqtoolor bolsun, paygambarыбызга dua salamдар bolsun. Урматтуу мусулман бир туган, сиздерге Аллахтын рахматын, берекесин, дуа саламдарын каалайм. Урматтуу мусулман бир тугандар, Аллах субханаху ва таала бардыгыңыздардын өмүрүңүздө узак, ден соолугуңуздар чыңкыган болсун. Бүгүн дагы иншалла эң бир зарыл, өтө бир керектүү бир хадиске токтолмокчумун. Бул хадис кайсы хадис деп жаткан болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Ал-мар'у ма'a man habba. Al-mar'u yuhsharu ma'a man habba." Kişi süygөнү менен бирге болот, kişi süygөнү менен бирге тирилет деген хадистин негизинде ушул хадиске токтолобуз. Урматтуу мусулман бир тугандар, Hazreti Umar radıyallahu anhu, Allah razı olsun. Hazreti Umar özünün bir okuyasını bizge mintip aytat. Hazreti Umar aytat: "İstazantun Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem fil umrah." Men paygambardan umra baruu üçün ruhsat suradım, deyt Hazreti Umar. Fa azina li, Rasulullah paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan elçisi maga ruhsat berdi deyt. Hazreti Umar aytat: "Men paygambardan umraga baruu üçün ruhsat surap biraz alısırak kettim ele," deyt Hazreti Umar. Bir vaqtda артымды карасам, пайгамбардын эки көзүнөн жаш агып ыйлап жаткан экен. Hazreti Umar: "Ya Rasulullah, эмне үчүн ыйлайсыз? Эмне болду сизге?" десем, Hazreti Umar aytat, пайгамбар мага ушундай деди: "La tansana ya ukhayya min duaik." Ey bir туганым, дуа кылганда мени да унутпачы. Сен умрага кетип жатасың. Умрага барган кезде дуа кылганда мени да унутпачы дейт. Эмне үчүн муну айтып жатам? Hazreti Umar radıyallahu anh şunday deydi: "Kalimeten ma yasurruni annali bihad dunya." Bul dünyada bardık nerseni unutsam unutam, birok paygambar menden dua suragan күнү unutpayмын. Ey bir tuğanım, maga dua kılgandı unutpaçı dep, menden dua surap жаткан күндү başka күндө унутсам unutam, paygambar menden dua surap жаткан күнү unutpayын деген. Караңыз сахабалар, машааллах, ар бирибиz ушул күнгө чейин ар кандай башыбыздан шундай бир кубанычтуу күндөр өткөн. Бардыгыбыздын эсибизде бар. Кээ бирлердин ушундай нерселер эсиде калган. Балаңыз машина алып келип, машинанын ачкычын берип, "Атаке, ушул машинени минип жүрүңүз" деп, ачкычыны, машинанын ачкычын берген күн сиздин эч качан эсиңизден чыкпайт. Эгер ушул күнгө чейин неберелүү болбой жүргөн болсоңуз, сизге телефон чалып, "Атаке, неберелүү болдуңуз" деген ошол сүйүнүч эч качан эсиңизден чыкпайт. Урматтуу мусулман бир туган, Anas ibn Malik жөнүндө айткым келип турат. Hazreti Anas radıyallahu anh aytat: "Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem менен биргеликте сахабалар менен отурат элек. Bir kişi пайгамбардан сурады: "Mata sa'a ya Rasulullah? Kıyamet kaçan bolot?" dedi. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Kıyamatты сурап жаткан кишиге пайгамбарыбыз айтып атат: "Kıyamatка эмне даярдадың?" dedi. "La şey, эч нерсем жок ya Rasulullah" dedi. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem: "Эч нерсем жок" dedi жана сахаба. Ошондо bir нерсе, эки гана нерсе даярдагам dedi. Кандай нерсе десе, "Аллахты жана сизди сүйөм ya Rasulullah" дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Анта ма'a man ahbabta." Sen кыяматта сүйгөнүң менен бирге болосуң dedi. Anas ibn Malik айтып жатат. Караңыз, урматтуу мусулман бир туган, ал жерде Anas ibn Malik бар эле. Бул сөздү укканда Anas ibn Malik ушунчалык сүйүндүк биз дейт, сахабалар дейт. Anas ibn Malik чыдабастан: "Ya Rasulullah, men sizди сүйөм. Men Abu Bakır'dı sүйөм, Umar'dı, Usman'dı, Ali'ni" деп кыйкырып жатты дейт. Караң, пайгамбарга болгон сүйүү, урматтуу мусулман бир туган. Anas ibn Malik 103-кө чыкты. 103-кө чыкканда өлүм төшөгүндө жаткан кезде балдарын чакырды. "Балдарым, эртең мен өлгөндөн кийин пайгамбар мурас калтырып кеткен пайгамбардын таягын оң жагыма кепиниме уруп көмүп койгула" dedi. Ошондо балдар: "Атаке, өлгөндөн кийин таяктын эмне кереги бар сизге?" dedi. "Жок, мен айтып атам, кепинге уруп оң капталыма коюп койгула. Эртең менин жанымды алган Аллах эртең кайра жан киргизип кыямат күнү тирилемин. Ошол кезде ар ким өзүнүн кыйынчылыгы менен кыйналып жүргөн кезде мен элдин арасынан пайгамбардын таягын кармап, 'Ya Rasulullah, o Allah'ın elçisi, ana khadime Gunays. Men sizin kızmatkeriңiz Anasmın. Sizge navada tayak kerek emes bele, söönböysüzbü" dep paygambardын алдына таякты шылтоо кылып
пайгамбар жанына туруп алам деген. Караңыз урматтуу мусулман бир туугандар, караңыздар сахабалардын сүйүүсү. Келиңиздер ошондуктан ыймандууларды сүйөлү, пайгамбарларды сүйөлү, Абу Бакырды сүйөлү, Умарды сүйөлү, Усманды, Алини, пайгамбардын жолун жолдогон сахабаларды сүйөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-мар'у ма'a man habba." Киши кыяматта сүйгөнү менен бирге болот дейт. Иншалла келиңиздер дуа кылыңыз. Ey Аллахым, мени өзүңдүн элчиң, акыркы пайгамбарың Мухаммад алейхиссалам менен бейиште бирге болушту насип кыл деп дуа кылыңыз. Абу Бакырлар менен, Умарлар менен, Усмандар менен чогуу болушту Аллахым насип эткен болсун. Аллах субханаху ва таала барыңыздан өмүрүңүздү узак кылсын, ден соолугуңузду чың кылсын. Кыямат күнү ар бирибиз пайгамбарды сүйүп, пайгамбар менен бирге болушту Аллах насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.